Жаздым эле ошол жерде спецхоз депчи. Анан юротделден спецхоз деген бул уят сөз деп четке чыгып коюптур. Спецхоз деген бул специальное хозяйство, бул мамлекеттик илгери жоюлуп кеткен ишканалар. Бул статьяда азыр сунуш киргизип аткан бул катталган госрегистрде бар үйлөр. Айыл жерлерде жана совхоз жоюлуп кетип, үйлөр калып калган. Бул госрегистрде да катталган эмес. Госимуществода да жок, бул так рештерде жок үйлөр. Ал бечараларды эмне кылабыз? Мына Сынташ айыл өкмөтүндө Советский көчөсүндө бир 40-та 50-де үй бар. Совхоз жок. Эми четке кагып, алар токолубуздун балдары дегенде болбойт да уят коем. Айыл жерлерде аябай көптөгөн колхоз, совхоздо иштеген, иштеп үйлөрүн приватизация кыла албай калгандар аябай арбын, көп. Ошолорду ойлонуш керек эле. Ошол үчүн жерге жанагы все-таки жазыш керек эле. Жанагындай үйлөр катталбай калгандар эмне кылабыз ошолор? Потому что приватизацияга бергенде жана өткөрүп бере турган орган жок болуп атат. Айыл өкмөт өткөрө албайт, потому что ал муниципалдык, совхоз мамлекеттики болчу. Эмне кылабыз эми муну? Акбокон мырза, бул жерде мындай да, биз ошону изилдегенде юристтер мындай айтып атышат да, мүлк, муниципалдык мүлк жөнүндө деген мыйзам бар. Ошол жерге өзгөртүүлөр керек да. Бул муниципалдуу эмес, совхоз, бул мамлекет. Ошол проблема болуп атпайбы? Жок, совхоздун правоприемник бар да, туурабы? Алар жөө. Правоприемник да жок. Потому что за исключением жилищного фонда остальное приватизировать деп берип койгонбуз. За исключением деп токтомдордо да указдарда. Анан кийин ошол калып калганда совхоздор жоюлуп кетти. Совхоз бул мамлекеттик болчу. Колхоз бул менчик болчу. Эми мындай болуп атат да. Шаардыктар жөнүндө эле ойлой берсек болбойт. Айыл жергесиндегилерди ким ойлойт эми? Жок, туура. Бирок юристтер айтып атышат, бул башка мыйзамга өзгөртүүлөр болуш керек. Бул турак жай кодекске туура келбейт деп ушундай алар айтып атышат да. Эми колхоздордун дагы правоприемниктер болуш керек эле. Мен колхоз жөнүндө айткан жок, мен спецхоз, совхоз. Бул государственный. Спецхоздун дагы алардын дагы правоприемник болуш керек. Жок, ликвидация кылып салганбыз. Ошол проблема ошондо. Ликвидация болуп кеткен. Ликвидация болгондо бирөө обязательство алыш керек болчу да. Укуктарды, обязательство по-любому правоприемник болуш керек эле. Ошол жерде ликвидационный комиссия же чечим чыгыш керек болчу да. Эми жок болуп калган, эми жок болуп калды. Ошол үчүн айтып атабыз. Ошол үчүн 30 жылдан бери ошону приватизация кыла албай жатат. Ошол вопрос болуп атат. Андай эгерде мыйзамыбызда ошол жөнөкөй карапайым айылдык кишилерге бир строчка табылбаса, анда бу жерде отуруп эмне кылабыз эми? Жалаң эле шаардыктарды ойлой беребизби? Жок, андай эмес, Акбокон мырза, андай эмес. Мен дагы жардам берейим деп атам да. Мен айтканым эле катталбай калган жильёны айтып атам. То есть госрегистрде катталбай калгандарга аны да берейли дегеним мани. Болду. Жо, сиз туура айтып атасыз. Ушундай учурлар бар экен. Мен аны дагы билем. Мисалы ошол эле Кыргыз темир жолу деген предприятиянын бир топ үйлөр приватизация берилип, бирок чындыгында каттоодон чыгарып, приватизация до конца болбой, азыр белгисиз эси ким жарандарыма кайрылып атышат. Ушундайлар өтө көп. Бирок бул турак жай кодекске эмес, башка мыйзамдарга сунушту кылыш керек. Ошол эле. Эми мындай да, элди бөлбөйлүк. Анан бул кодекске шаардыктарды киргизейли, айылдыктарды башка кодекске киргизейли деген, анда айылдык кодекс кабыл алайлык. Уят го, бул болбойт. Элибиз бир, бөлгөнгө болбойт элди. Жок. Карапайым дыйкандар деле мамлекеттен алар да приватизация кылсын. Эмнеге шаардыктар эле кылыш керек? Андай эмес, эч ким бөлгөн жок. Акбокон мырза, эч ким бөлгөн жок. Айылдыкпы, шаардыкпы, турак жай бүт баарына иштейт. Бирок мен айтып атканым, бул процедура, сиз айтып аткан. Бул турак жай кодекске эмес, башка мыйзамдарга процедура жазылыш керек. Ошону айтып атам да. Турак жай кодекс ал өзү бөлбөйт. Шаардыкка, айылдыктарга андай жок, андай. Просто предмет регулирования этого кодекса немножко другой. Рахмат.
Кийинки сөз Усмонов Айбек Жапаровичте. Саламатсыздарбы? Мен жогоруда айткан коллегама толук кошулам. Ушул мыйзамга киргизсе болмок да. Эмне үчүн киргизбей жатасыңар? Дастан мырза айтып койсоңуз сиз. Азыр Акбокон мырза көтөргөн маселени? Ошону айтып жатам. Жо, мен айтып атам го, турак жай кодекске дал келбейт экен. Себеби биринчи статьяда так предмет регулирован жазылып турат да. Анан бул процедура негизи башка мыйзамдарга жазылыш керек болчу. Бул мыйзамга эмес. Азыр биз жазсак дагы бул иштебей калат, анан кайчы пикир менен президенттен келет экен. Сиз жогоруда айтпадыңызбы 15 жылга депчи? Ошону 10 жылга түшсө болбойт беле? Себеби 10 жыл деле жашаган бул көп го дейм. Бир үйдө, бир мекемеде. Кандай дейсиз? Жо, мен сиз менен макулмун, бирок эмчиликке каршы азыр Кабмин ошо 10 жылга каршы болуп атпайбы? Кача мен айткандай, бизде мурунку турак жай кодексте 10 жыл көрсөтүлгөн да. Ошо 10 жылга алып келбейли ушу мен сизге сунуш керек. Экинчи окууда мен мындай эми табыш керек да, бир вариантты табыш керек да, бир пикирге келиш керекпиз да. Азыр лишь бу өкмөткө каршы болобуз деп ушундай сунушту өткөрө берсек, анда бизге вето менен келет да. Буга чейин өзү негизи 10 жыл болгон да. Андан кийин эми кайра эле ошол 10 жылдыкты киргизип койсок алар. Жок, так сиз менен макулмун, бирок мен сунушум бир пикирге келиш керек да. Мен кагаз түрүндө да берем сизге. Жок, бул экинчи окууда каралып атат уже. Он жыл кылсаңыздар жакшы болмок. Жок, биринчи вариантта мен ушундай эле сунуштагам, Айбек мырза, мен ушундай эле сунуштагам. Бирок Кабмин макул болбой жатат. Ошон үчүн биз бир пикирге келиш үчүн ушундай сунуштап атабыз да. Минфинден барбы өкүлдөр? Жок, Минфиндин тийишчиси жок да. Ким бар анда, кайсы министрлик бар? Вот по делам местного самоуправления деген бар бул жерде. Минэконом бар да, Ошо эмне үчүн сиздер 10 жылга ушул макул болбодуңуздар да? Мен окуйн, кызматтык турак жай жеке менчикке кетип калса, бюджеттен дополнительный финансирование керек талап кылат. Ошондуктан Кыргыз Республикасы министрлер кабинети 2022 жылдын 4 ноябрдагы 725 тескемеси менен жактырылган корунтуга ылайык аталган мыйзам долбоорун кабыл алуу максатына ылайыксыз деп эсептейт деп чечимин чыгарган. Анткени каражат талап кылат деп. Каражат, бул жерде каражат кетпейт. Булардын коркунучу кызматтык үйлөр кетет деп, приватташтырууга кетет деп ушундай айтып атышат да. Чындыгында мааниси кичине башкача. Мурун 10 жыл болчу. Мына биз жердик амнистия, президент ошону сунуштап атат, кылып атабыз, туурабы? Бул жакшы да. Эмнеге биз мына берилген муалимдерге, бекер берилген үйлөр силерге белек катары мамлекет берип атат, маданият тармагында, соц тармагында иштегендерге берип атабыз. Приватизация эми кызматтык үй катары берилди, эми приватизация бериш керек да. Туура. Эми ошол биздин мугалимдерге жана ошондой эле мамлекетте иштеген кызматкерлерге ушул мамлекет үй бергенден аны ушул өткөрүп бериш керек да. 10 жыл жашагандан кийин өткөрүп берсечи болбосо ошол жакшы болмок да. Мейли биз мыйзамды колдойбуз негизинен. Рахмат. Рахмат чоң.